зарыл бир эреже катарында жалпыбызга айтылган бир аят карима бар. Астагфирулlah. Ва май юшакикир расула ба'дама tabayyana lahu min al-huda wa yabtaghi ghayra sabilil mu'minin. Al-ayat kimde-kim peygamberga baş iğdese, ağa teskeri çıkıp, karama karşılık kılıp, başka işenimde yaşasa, erçivesten, jana жалпы момундар баскан жолдон башка жолго кирип кетип, ошол жолдо адашып жүргөн болсо, биз аларды ошол өздөрүнүн адашкан жолдорунда теп коебуз. Жана жакын арада өлгөндөн кийин аларды кыямат күнүндө тирилдирип, биз аларды түз дозокко жөнөтөбүз, жиберебиз. Ва саат насира, ал дозок өтө бир жаман, коркунучтуу бир тозок деп Куранда Кудай Таалам эскертти. Мына ушул аяттын негизинде урматтуу жамаат, жалпы мусулмандар илгертен бери бир жамаат болуп келип жатат. Ахли суннат ва жамаат. Бардыгыбыз кайсы жамааттасың десе, албетте жооп беребиз, ахли суннат ва жамаатбыз дейбиз. Эми ошо ахли суннат ва жамаат деп аталышын билдик. Бирок ошол ахли суннат ва жамааттар кимдер? Алар кимдерден турат? Мына ушул нерсени дагы бир аз билип алганыбыз жакшы болот. Албетте сиздер билесиздер. Муну дагы да эскерип алып, башкаларга да эскертсек жакшы болмок. Албетте бул ахли суннат ва жамааттын акыйдасын, составын түзгөн 4 имамдын жамааты. Биринчиси эң имамдардын улугу Абу Ханифа рахматуллахи алейхин жамааты, андан кийинкилер имам Малик рахматуллах, андан кийин имам Шафии рахматуллах, андан кийин имам Ахмад Хамбали рахматуллахтын мазхабы. Мына ушул мазхабтар төртөө кыямат күнгө чейин улануучу мазхабтар. Эми сиздерге ошол имам Абу Ханифа рахматуллахтын бир аз жашоосундагы өтө бир таасирлүү бир окуялары бар. Bir günü Kufa şahrına alыс ayıldan sodagerler geldi. Mına oşo uçurda sol kelgen cemaattın arasında bir kişi ayalı menen geldi. Kufa'da yetki emes hadis alımları var ile, hadis imamları var ile. Söz berбеген, жол бербеген, имамдарга söz бербеген, жол бербеген hadis alımları var ile. Al hadis alımları бүгүнкү күндө имам Бухари жана имам Муслимдердин устаздары болуп саналат. Мына ошондой улук hadis alımдарынын заманында ушундай бир кызык окуя болду. Жанагы аялын ээрчип келген киши бир аз бир буюм менен алаксып туруп калса, Куфадан бир жигит, келишкен жигит жанагы аялыны жактырып калды. Аялы да ал жигитке көзү түшүп, аял да байланып калды. Ошол жерде тиги киши келгенге чейин экөө сүйлөшүп, эми ушунчалык ынак болушуп, сен мага тиесиңби десе тием деп, анда эмесе болду, анда мен сени алдым эсебинде, сен меникисиң эми десе, ооба мен сеникимин деп ыкрар кылып, мына көпчүлүктүн арасында ошол жерде экөө эмне болду? Эр аялдай болуп, дароо биригип кетти. Бул шариятыбызда жок нерсе. Эри бар болуп туруп, никеси бар болуп туруп, башка бир күйөөгө тие албайт, турмушка чыга албайт да. Бирок бул жерде ушундай бир жашыруун бир окуя болду, шайтан аралады. Ошол учурда жанагы күйөөсү аялыны жүр кеттик десе, мен сени тааныбаймын деп күйөөсүнү чанат. Ал күйөөсү акыры айласы кетип арызданат. Арыздангандан кийин ошол жерде бүт бардык хадис имамдарды чогулуп келип, бул маселени чечейлик деп, казы бардык имамдарды чогултту. Имам Малик рахматуллахи алейхи ошол учурда бар эле.
сырттан қарап тұрып имам Малик рахматуллахи қана бұлар қандай шешім қылады екен, бұл хадис алымдарын көрелікші деп сырттан қарап тұрды. Хадис алымдары бардығы үшеуін сұрады. Бірінші күйені дағы, екінші күйені дағы, ортадағы аялды да сұрады. Ошонда бірінші күйені екі тең инкар қылды, танышты, чанышты да, жоқ мен танымаймын бұны. Тиги дағы танымаймын. Анан кейін жаңағы екінші күйеменен болған аялдың сөзі бір шықты. Біз ер аялбызды. Оқияның сыртына қарап тұрып, екеуі бір-біріне ешқандай қарама қарсылық болбостан, бір иттифақ, бір келішімменен, бір доғышменен екеуі жаңағы ынанғандарыны ұққандан кейін хадис алымдары, хадис имамдары аялды екіншіге деп шешім шығарды. Бұл шешімге имам Абу Ханифа рахматуллахи наразы болып айтты, бұл шешімге жарабайды деді. Бардық елдер, бардық қазылар, ошончолук хадис алымдарынан тәсірленіп келген елдер Абу Ханифаны алайып чекчейіп қарашты. Бұл емне деп жатады. Шундай хадис алымдарыны бұл сөзін четке қақты деп. Мына ошонда бұны менен болбойт. Біраз мөөнөт берсеңер, мен башка бір чечим менен чечип көрөйүн деді. Хадис алымдардағы қана көрөлүкчү мейли. Айтты, жигит, каякта турасың деді. Палаандай бір айылда турамын. Анда эмесе жүр мен ошол айылды көрүп келейин. Ошол айылга барды, хадис алымдарынан комиссия кылып жөнөттү, кандайдыр чечип келеткенде. Жанагы имам Абу Ханифа рахматуллахи айылга кирерден астында жанагы кишиге айтты, сен ушу жерде тур, мен айылыңа кирейин деди. Ошол айылдын иттери ушундай экен, тааныган адамды үрбөйт экен дагы, бейтааныш адамды алыстан көрсө үрүп баштайт экен да. Имам Абу Ханифа рахматуллахи кирип баратканда эле иттер үрүп баштады. Айтты, мен бул айылга кире албаймын деди. Хадис алымдары көрүп турат. Андан кийин тиги кишини айтты, бар сен кирчи айылыңа деди. Жанагы киши барганда иттер сыйпаңдап чуркап алдына келип, үрбөстөн кайра эркеледи. Демек, маселени чечсек болот экен деп, жанагы экинчи күйөө менен аялды алып келди. Хадис алымдарында чогултуп жыйнап келди. Анан кийин жанагы кишини киргизди. Барчы, му айылга кирчи. Бул маселени чечим үчүн өтө бир зарыл болгон иш деди. Эч нерседен кабар жок, жанагы экинчи күйөө, аялыны тартылган күйөө айылга кирип элек иттер талап үрүп баштады. Айтты, жок, мен бул айылга кире албаймын деди. Бул айылга мен жат экенмин деди. Макул деди, тиги аялда айтты, сен кирчи деди. Жанагы аялдар иттер тааныйт, эч кандай үйрүгөн жок. Мына ошол жерде имам Малик хадис алымдарыны көрсө күлө турган болду. Силер сыртынан карап баа берсеңер, имам Абу Ханифа рахматуллахи окуяны өздөштүрүп туруп, анан кийин баа берет, анан кийин фатва берет деди. Мен мындай фатвага уста болгон алымды көрбөдүм деп имам Малик рахматуллахи Абу Ханифа рахматуллахи ушундай баа берди. Мына ошондой окуянын баардыгын иликтеп, ажыратып туруп, анан чечим берген улук зат биз үчүн жол башчы болуп келди, урматтуу жамаат. Мына ушул улук заттын дагы бир ушундай бир аянычтуу бир окуялардын бири, бул кишинин кошунасы тынбай арак ичип, алкаш болуп, элдин оозунда таанылган киши экен. Паланча алкаш дейт экен. Имам Абу Ханифа рахматуллахи шакирттери менен сабак окуп атса, жанагы алкаш келип алып эле домбурасын кагып эле ырдай берет экен. Мына ошондор айтат, имам, ал дагы сенин кошунаң. Бир нерсе деп кой, болбосо барып биз оозун басып коелук. Бир төпөштөп коелук десе, ого тийбейле, ал менин кошунам болот деди. Ага тийсеңер, ага болушуп, мен дагы силер менен мушташамын деди. Имам Абу Ханифа рахматуллахи. Ага тийбейле деди жанагы алкашка. Энди караң, алкаш болсо дагы кошуналык акысы болуп, аны коруду. Өзүнүн жанындагы адамдардан коруду. Андан кийин бир күнү жанагы алкаштын энеси
имам Абу Ханифаға айтты: имам, ушул кошунаңды жетелер, ушул кошунаңда бир адам кылсаң мешитке жетелер, ушуга да сабак берип, кичине дават кылсаңчы деди. Айтты: эне деди, мен кошуналык акым мойнумда бар деп шарият мага жүктөгөн, сиз айтпасаңыз деле деп, мен күндөгү жатарда ушул кошунам үчүн 2 рекет намаз арнап окуймун Кудайга. Аллахумма гфир лаху ва туп алейхи деп ниет кыламын деди. Аллахым, кошунамдын күнөөсүн кечирип, ага тоба насип кылгын деп, Аллаху акбар деп кулак кагып 2 рекет арнап намаз окуймун деди. Кошунасы үчүн. Энесинин ошол сөзүнөн уккандан кийин ошондой дуаңда менин баламды эскерип турчу деди. Бир күнү бул дайым күндөгө ичип алып таң атка чейин ал ырда чыкса, имам Абу Ханифа рахматуллахи таң атка чейин нафил ибадат кылып чыгат эле. Түн жарым болгон учурда жанагы кошунасынын үнү өчүп калды. Ал каштын. Имам Абу Ханифа рахматуллахи 2 рекет намаз окуду, дагы деле үй жок, дагы 2 рекет намаз окуду, дагы деле үй жок. Бул кошунам алкашка бир нерсе болгон окшойт. Не болду экен? Бир кирип карап коеюнчу деп түн жарымды гана карабастан эшикти какты. Какса, аялы бала чакасы ыйлап отурат. Ой, эмне болду десе, ой, паланчыдан бир аласасы бар экен, ошол доолап келип, түнү менен баса калып, мынабул немелер менен шурта деп коет, азыркы күндө полиция, милициялар. Мына ошолор алып кетти казынын мекемесине дейт. Мына ошондон кийин казынын мекемесине мен барайынчы деп, жанагы казынын падышанын сарайына барды. Падышаны, ал падыша имам Абу Ханифа рахматуллахиге бир чай бериш үчүн бир канча убарачылыктарды кылып, таакыр чайга чакыра албаган падыша болчу. Падыша бул кабардан угуп, күндүзү чакырып келтире албаган имам түндө өз буту менен басып келген болсо дагы биздин эшигибиз ачык. Кош келипсиз имам, башың үстүңүзгө өкүм сөзүңүз. Айтыңыз, эмне кызмат бизден деди. Айтты: мен бир кошунам бар эле, ошону бүгүн силердин камакканаңарга камап коюптур деди. Мен ошону тарабын алып шафаат кылганы келдим. Эмне болсо мага жүктөгүлөр, мен төлөймүн. Эмне жарыма болсо мен төлөймүн. Камчы жеш керек болсо мен жеймин. Ошол кошунамдын ордуна. Десе жанагы падыша айтат: сиз бир эле бул эмес, ушул камактагылардын бардыгын шафаатын алсаңыздар, биз сиздин урматыңызга бардык камактагыларды чыгарабыз деди жанагы падыша. Мына ошондо имам Абу Ханифа рахматуллахи айтты: жок, мен сиздердин эрежеңиздерди бузбаймын. Ошол кошунамды эле чыгарып берсеңер болду. Жанагы кошунасына кабар жетти: сени бирөө шафаат кылып келиптир, кепилдигин алып сени бошотканы келиптир дейт. Мына ошондон кийин имам Абу Ханифа рахматуллахи сөзү угулуп, имам Абу Ханифанын келген кадамыны барктап, баалап, ошол күндө канча адам зынданга түшкөн болсо, бардыгын имам Абу Ханифанын урматына кой берди жанагы падыша. Жанагы мас кыжалат, аябай кыжалат. Абу Ханифа рахматуллахи жүзүн карай албайт, уялат. Кантип караймын эми сен? Имам, бетиңди кантип караймын? Мен түнү саңа ибадатыңда тоскоол болдум, күндүзү сабак берип аткан жеринде барып ал жерде тоскоол болдум. Эми мен өлдүм, эми кандай болом? Айтты: жок деди. Сенин кошуналык акың, эгер сен мен бүгүн түрмөдөн, зынданканадан чыгара албасам, мен өзүмдү өзүм жеп өтөт элем. Кошуналык акымды аткара албадым деп, өзүмдү өзүм кыйнайт болчумун. Мына ошол күндөн баштап жанагы алкаш тооба кылып, арагыны таштап, имам Абу Ханифа рахматуллахиге шакирт болду. Имам Абу Ханифа рахматуллахинин өзүнөн кийин 40 шакирт болгон, 40 тең имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтай фатвага жараган аалымдар болду. Бир күнү Куфаны хавариждер басып алды. Хавариждер билесиздер, Хазрат Али разияллаху анхуга каршы чыгып, Хазрат Али разияллаху анхуну өлтүргөн адамдар. Хазрат Али разияллаху анхунун имамчылыгына, халифалыгына нааразы болуп каршы чыккан адамдар. Бүгүнкү күндө адашкандардын бардыгыны, мына тескери агымда жүргөндөрдүн бардыгыны
bir doğuşta İslam alımları havaricilerden ulandısı deb aytıladi. Mazhabga karşı çıkanlardı. Havariciler keldi dağı köp adamlarga takfir hükmünü жүктөдü. Takfir degen söz kufur sanoo, kufurga hüküm kılуу adamlardı. Kim ele ошол havaricilerden akidasyny karmabasa al kafir dep esepley başlaştı. Mına ошондо Kufanın bardıq imamlarını jinadı dağı aytты, Hazret Ali ушундай bir İslamda bir жаңылык kirgizdi. Oşol tuura emesmi dedi. Tuura degenlerden bardığını ölümge hüküm kıldı. Tuura emes degenlerde ömrünü saktap kaldı. Hazret Ali radıyallahu anhu İslam alamında en birinci sot prosesini oşol kişi adamdın yaşosuna, adam balasının yaşosuna oşol kişi girgizdi. Sot prosesini. Havariciler uşuğa narazı oldu. Sottu Kuday kılat kıyamat günde. Bu dünyada sen erterek şaşılıp koydun Kuday'dın işini kılıp. Sana ne kerek var bolçu bu sottun? Dep janagı sudiyaga karşı çıktı. Kimdeki uşul sot prosesinin uşul dünyada жүрүшüne razı bolgondордун бардыгы kafir dedi. Hazret Ali'ge koşulup kafir dedi. Sizler de uşul pikirdi koldaysыңarбы degende kebir imamlar yok dedi. Alады ошол жерден başlarını aldı. Andan keyin İmam Abu Hanife rahmetullah oşol uçurda ne bolot eken, bul şan topolan boldu dep kirip gelse, janagınday bul kimdi? Bul uşul Kufanın alımı dedi. Ey Kufanın alımı, sen aytçı. Uşul sot maselesi kanday? Tuura emes dedi. Dese men uşul sottun hükümünü çıkarbastan, joğunu aytbastan turup, men siz menen bir maselede talaşkım keldi deydi. Diskussiya kılgım keldi deydi. Siz razısızbı deydi. Oşonça eldin arasında janagı kişi dağı razımın dedi. Makul, anda talaşka razı olsanız, men jengip kalsam, siz moynunuzga alasızbı dedi. Men alamın dedi. Eğer siz meni jengseniz, men dağı jengilgenimdi moynuma alamın dedi. Sizdikin tuura dep sizler jengil dedi. Bирок эгерде экөөбүз талашып калып, маселе чечилбей калса эмне кылабыз десе, жанагы киши туруп, анда bir üçüncü адамды табайлык dedi. Ошол ортодо казылык кылсын, ошонун өкүмүнө разы болойлук dedi. Dese siz ушуга макулсузбу өзүңүз айткан ойго dedi. Ооба, эгер сен макул болсоң мен көнөйүн анда dedi. Анда эмесе men köndüm, siz jengildiniz dedi. Kandayça dedi. Siz Hazret Ali radıyallahu anhu'nun iki adam talaşıp etse, üçüncü adam anı meselesini çeçip bergen sottuğuna narazı buldunuz ele. Azır sizin ökөөzdün ortalığı meseleyi çeçip bergenge Hazret Ali'den tömen bolgan bizge okşayan biz katarındagı adamlarga razı olasız bu dedi. Mına oşonda janagı havariciler jengilip, osol bolup, oşol жерден İmam Abu Hanife rahmetullah köptөгөн adamların başlarını saksalamak alıp kaldı. Mına oşonda uluk imamlarımız var eken hormatly cemaat, uşul imamların jolunda boloyluk, uşul jolgo ustazыбыз mına jakşı iş başlap keldi, azaybastан, көбөйүп, şаңдуу жана жандуу ушул мазхабыбызды өркүндөткөнгө иншалла салымыңыздарды кошуңуздар, келиңиздер иншалла, жамаатты чакырыңыздар көптөрүнө. Устазымыздан пайдаланып калайлык, устазыбыз дагы ганимет. Аллахым өмүрүн узун кылсын. Болгондо мындай устаздарыбыз аз эле, саналуу эле. Биздин Кыргызстанда кээ бирлерибиз тааныйбыз, чуркап келип көрүшөбүз, кээ бирлерибиз тааныбайбыз. Мына ошол себептен дагы кээде биз бул устазыбыздын кадыр баркыны, кыйматыны көп жерден көрө албаганыбыздын дагы мааниси, мазмуну устазыбызды келип сабактарына катыша албай, ушундай жакшы мубарак сөздөрүнү уга албай калгандыктан алыста жатабыз. Аллах субхана ва таала сиз аркылуу жана биз аркылуу ушул устазыбыздан алган таалим, тарбия, адеп ахлактарды, улуктардан улап келген жакшылыктарды ушул халкыбызга жеткиришке Аллах таалам баардыгыбызды себепчи кылган болсун. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين